Бишкек шаары, Свердлов району, 89-мектеп, 7-класс, кыргыз тили мугалим Отурбаева Анипа. Балдар, саламатсыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүн кайрадан кыргыз тили сабагында силер менен байланышып жатканыма кубанычтамын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы расмий эмес иш кагаздары, анын ичинен түшүнүк кат. Расмий эмес иш кагаздарына арыз, мүнөздөмө, өмүр баян, справка же тактама, келишим, ишеним кат, түшүнүк кат, токтом, тилкат, кулактандыруу жана чакыруу барактары кирет. Расмий эмес иш кагаздары жөнөкөй формада жазылган бир мекеменин ички талаптарын камсыз кылуу үчүн колдонулган иш кагаздары. Жалпылап айтканда, адамдардын күндөлүк турмушунда, административдик башкарууларда, мамлекеттик мекемелерде, ишканаларда колдонулуучу документтер, жазуу үлгүлөрү расмий иштиктүү стилге кирет. Расмий эмес иш кагаздары атайын үлгүлөрдүн негизинде же белгилүү бир формага салынып жазылат. Негизинен алардын айрымдары мекеме, уюмдар тарабынан жүргүзүлсө, кээси жеке адамдар тарабынан аткарылат. Иш кагаздарын жүргүзүүдөгү талаптар: диалектилик сөздөрдү колдонбоо, кесиптик терминдердин орду жана өз маанисинде келиши, ардыкбаш сөздөрдү колдонууга жол бербөө, көркөм сөз каражаттарын ыксыз пайдаланбоо, айтылуучу ойдун тактыгы, түшүнүктүүлүгү, иш кагаздарынын сабаттуулугу, тексттин туура жазылышы. Түшүнүк кат. Түшүнүк кат бир адам тарабынан анын суроо талабын канааттандыруу же тигил же бул окуя иштин себебин билдирүү максатында мекеменин же уюмдун жетекчисинин наамына багытталып жазылат. Башка иш кагаздарындай эле тили так, кыска, түшүнүктүү жана конкреттүү. Түшүнүк катты жазуунун тартиби. Түшүнүк кат багытталган мекеме, уюмдун жана анын жетекчисинин кызматынын аты-жөнүнүн аталыштары. Түшүнүк каттын мазмуну, кат ээсин айтайын деген ою, талабы же билдирүүсү ачык, так баяндалат. Түшүнүк катты жазган адамдын колу коюлат, катты жазылган датасы белгиленет, кат жазган адамдын дареги айрым учурда жазылбайт. Жалпылап айтканда, түшүнүк кат кызмат тармагында кызматка байланыштуу маселени, анын айрым жактарын түшүндүрүү үчүн жетекчиге же жогорку органдарга жиберилүүчү расмий документ. Бул үлгүдө көрсөтүлгөндөй кылып, өзүңөр өз алдынча үйдөн 44-көнүгөнү иштеп жөнөтөбүз. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.